Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз ММК жана интернеттин жоопкерчилиги. Биз менен шайлоо боюнча эксперт Бакыт Самаков. Саламатсызбы, Бакыт? Саламатчылык. ММКлар жана интернет басылмалар качан жооптуу жана жоопкерчиликтин кандай түрлөрү бар экенин айтсаңыз. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалар шайлоо мыйзамынын талаптарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылышат. Мында президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам, маалымат берүү эрежелери же шайлоо алдындагы үгүттөө эрежелери бузулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы жазуу жүзүндөгү эскертүү берүүгө укуктуу. Жалпыга маалымдоо каражаттары же интернет басылма тарабынан мыйзамдын талаптары бир нече жолу бузулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы жалпыга маалымдоо каражаттары же интернет басылманын аккредитациясынан ажыратуу тууралуу чечим чыгарууга укуктуу. Бул чечим шайлоо жөнүндөгү учурдагы мыйзамга так шилтемелерди көрсөтүү менен негизделиши керек. Эми социалдык тармактарга, тагыраак айтканда Facebook, Twitter, TikTok, Instagram жөнүндө сөз кылалы. Социалдык тармактарды колдонуунун эрежелери барбы жана эмнени жарыялоого болот, эмнени жок? Ушул тапта социалдык тармактар жана интернетти чынында жөнгө салуу мүмкүн эмес. Бирок буга карабастан Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чаралар көрүлүп жатат. Биринчи кезекте шайлоо процессинин өзүнүн ачыктыгын жана айкындуулугун камсыздоо максатында шайлоо алдындагы үгүттөөнү каржылоо. Борбордук шайлоо комиссиясы чараларды көрүп жатат жана Facebook социалдык тармактарынын жана Instagramдын өкүлдөрү менен бир канча жолугушуу өткөрүлүп, Facebook Борбордук шайлоо комиссиясына саясий партиялар жана талапкерлер Facebook жана Instagram социалдык платформага саясий жардаманы мониторинг кылууга көмөк көрсөтө тургандыгына макулдашууга жетишилген. Ушул тапта Борбордук шайлоо комиссиясынын контролдук ревизиялык тобу ушул саясий жардамага жетишилген макулдашуулардын жардамы менен мониторинг жүргүзүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясында ушул саясий жардаманын көлөмүнө жана каражаттарынын кыймылына, башкача айтканда саясий жардама үчүн төлөмгө көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар. Ушул тапта мыйзамда социалдык тармактарга жайгаштыруунун эрежелери жөнгө салынбаса дагы, мунун менен бирге саясий партиялар жана талапкерлер жалпы эрежелерди жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү тартибин, анын ичинде социалдык тармактар боюнча кармануусу керек. Үгүттөө боюнча жумушчу топ ошондой эле социалдык тармактарда жайгаштырылып жаткан саясий жардаманын учурдагы иштеп жаткан мыйзамга дал келүүсүнө мониторинг жүргүзөт. Убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Биз менен шайлоо боюнча эксперт Бакыт Самаков болду.